Англис тилинде сөздөрдү батыраак жаттайм десеңиз, бул сабак сизге чоң жардамын тийгизет. Салам достор, сиздер менен Окутул English. Менин атым Муна. Бул Pre-Intermediate 2 деңгээлинин мүчөлөр боюнча сабагы. Сабакты баштадык анда кеттик. Кайдымкидей сабактын башында бир чакан интерактив берели дедик сиздерге, ошону менен баштайлы. Слайдда байкасаңыздар 6 сөз берилген, алардын арасынан окшоштук таап көрүңүздөр. Видеону паузага коюп алсаңыздар дагы болот. Эмне болгон окшоштуктар экенин карап туруп, бүгүнкү сабакта ошолор тууралуу үйрөнөлү. Таап жетиштиңиздер деген ишеничтебиз. Кеттик. Жакшылап көңүл буруп карай турган болсок, сөздөрдүн баардыгында окшош бөлүктөрү бар экен. Мисалы, beautiful, colorful, harmful деген жерде full менен бүтсө сөздөрдүн баардыгы, impossible, impatient, immature деген 3 сөздө баардыгынын башы im деген бөлүк менен башталат экен. Булар эмне болгон бөлүктөр, эмнеге окшош болуп түзүлгөн деп ойлоп жатсаңыздар, бүгүнкү сабакта бирге жооп алат экенбиз. Булардын баардыгы англис тилиндеги мүчөлөрдүн катарына кирет экен. Элестетиңиздер, кыргыз тилинде эле, англис тилинде дагы мүчөлөр бар экен. Бүгүн дагы ошолор менен таанышып, жакшылап өзгөчө префикстерди карайбыз. Негизи англис тилиндеги сөздөр негизден жана ага кошулган мүчөлөрдөн турат экен. Сөздүн башына кошулган мүчөлөрдү биз префикс деп атасак, аягына улангандарды суффикс дейт экенбиз. Буга чейин айткандай эле бүгүнкү сабакта префикстерге токтолобуз. Мисалы, могул жерден карасаңыздар, an деген префикс бар экен, сыз деген мүчөгө барабар. Ал fair, адилеттүү деген сөзгө негизге кошулуп туруп, unfair, адилетсиз деген башка маанидеги сөздү жасаганга жардам берет. Демек, префикс, суффикстер ушинтип же башына же аягына уланып туруп бизге англис тилиндеги сөздөрдү түзгөнгө жардам берет экен. Кээде мааниси башка, кээде башка сөз түркүмүндө. Бүгүн ошол менен жакшылап таанышабыз. Ал анда эмесе префикстер менен жакшылап таанышалы. Англис тилиндеги префикстер сөздүн башына кошулат экен дагы, анын маанисин өзгөртөт экен. Префикстердин түрлөрү көп экен. Биз алардын толугураак тизмесин атайын PDF колдонмого чогултканбыз. Видеонун астында берилген, өзүңүздөргө жүктөп алып жаттасаңыздар болот. Бүгүнкү сабакта эң көп колдонулган сынатооч жана этиштердин маанисин өзгөрткөн префикстерди карайт экенбиз. Мисалы, patient, сабырдуу деген сынатоочту карап, ага im префиксин кошо турган болсок, impatient, сабырсыз деген сынатооч келет экен. Дал ошондой сынатооч жана этиштерди дагы бүгүн карап жакшылап таанышабыз. Кеттик анда эмесе, биринчи сынатоочтун маанисин өзгөрткөн префикстерден баштайлы. Сынатоочтун маанисин өзгөрткөн префикстердин катарына in, im, il, ir префикстери кирет экен. Булардын баардыгы эмес же бир нерсеси кем деген терс маанини билдирет экен. Кыргыз тилиндеги сыз деген мүчөгө барабар экен. Булардын баардыгы бир маанини билдирип, бирок сөздүн баш тамгасына карата өзгөрүп коюлат экен. Мисалы, possible деген сынатооч мүмкүнгө imди кошо турган болсок, impossible, мүмкүн эмес деген мүмкүн эмес болуп терс мааниге өзгөрөт экен. Кеттик анда ар бир in, im, il, irге мисалдарды карап туруп, префикстерди бышыктап алалы. Биринчи, in префикси болсо терс маанини билдирет дегенбиз. Сөз a тамгасынан баштаса кошулат экен. Мисалы, accurate, туура деген сынатоочко in уланганда, in кошулганда inaccurate, туура эмес деп мааниси өзгөрөт экен. Her answer turned out to be inaccurate. Анын жообу туура эмес чыкты дейт. Экинчи терс маанини билдирген префикс im, сөз b, m, p тамгалары менен башталса кошулат экен. Мисалы, polite деген сынатоочко im башына кошулганда impolite, сылык эмес, polite деген сылык болсо, impolite сылык эмес, орой деген антоними жаралат экен. He was impolite to the teacher. Ал мугалимге орой мамиле кылды дейт. Эң жакшы үчүнчү префикске өтөлү. Үчүнчү терс маанини билдирген префикс бул il экен. Ал сөз l тамгасы менен башталса кошулат экен. Мисалы, logical деген сынатоочко ilди кошо турган болсок, логикалуу деген сынатоочтон illogical, логикалуу эмес же логикага сыйбай турган деген сынатооч келип чыгат экен. Мисалы, your answer is illogical. Жооң логикага туура келбейт дейт. Экиге экини кошсоң 3 эмес дегендей. Азаматсыздар, төртүнчү терс маанини билдирген префиксти карай турган болсок, ал бизге ir экен. Ir префикси сөз r тамгасы менен кошулса, башталса кошулат экен.
Мисалы responsible жоопкерчиликтүү деген сынатоочко irди кошо турган болсок, irresponsible жоопкерчиликсиз деген сынатооч алат экенбиз, терс маанини билдирген. Каныкей can be irresponsible sometimes. Каныкей кээде жоопкерчиликсиз болушу мүмкүн дейт. Азаматчылар, мынакей сынатоочтун маанисин өзгөрткөн, өзгөчө терс маанини берген префикстерди карап алдык. Эми экинчи топко өтөлү. Экинчи тобу этиштин маанисин өзгөрткөн префикстер болчу. Этиш бизде кыймыл аракетти билдирген сөз эске салсак, алардын башына re, this же over деген префикстерди улантып маанисин өзгөртсөк болот экен. Терс маанини же кыймылдын даражасын көрсөткөнгө жардам берет экен булар. Мисалы think ойлонуу деген этишке re префиксин кошо турган болсок, re бизде кайра кылуу деген түшүндүрөт экен. Дагы бир жолу ойлонуу, rethink деген этиш пайда болот экен. Же ошол эле think деген этишке over префиксин улай турган болсок, анда өтө көп ойлонуу, overthink деген этишти алат экенбиз. Өтө көп ойлонуу же тынчсыздануу деген. Эң жакшы кеттик анда re, this жана over префикстерине өз-өзүнчө мисалдарды карап бышыктап алалы. Биринчи re префикс болмокчу, кайрадан кылуу дегенди билдирген префикс экен. Ал бизге кыймыл аракеттин астына коюлуп туруп, кыймыл аракетти кайра кыл дегенди түшүндүрүп калат экен. Мисалы play ойнотуу, иштетүү деген этиш болсо, ага re'ни кошо турган болсок, кайра ойнотуу, кайра иштетүү, replay деген этиш келет экен. Let's replay the video. Кел видеону кайра көрөлү дейт. Replay the video, кайра ойнотолу видеону дегендей. Экинчи префикс этиштин маанисин өзгөрткөн бул this экен. This этишке кошулуп туруп кылбоо, жокко чыгаруу, болбоо деген мааниде колдонулат экен. Мисалы like жактыруу деген этишке thisти башына кошо турган болсок, dislike жактырбоо болуп калат экен. I dislike waking up early. Эрте турганды жактырбайм болуп калат экен. Азаматчылар, келиңиздер үчүнчү over префиксине өтөлү. Over префикси өтө эле, өтө көп, ашыра деген маанини билдирген префикс экен. Этиштердин астына кошулат экен. Мисалы work баягы эле этиштин астына улай турган болсок, overwork өтө көп иштөө, иштөө деген этиштин астына кошулду. Өтө көп иштөө дегенди билдирип калат экен, overwork болуп. Don't overwork yourself. Өзүңдү өтө көп ишке жүктөбө, же аябай көп иштештин кереги жок деген сыяктуу кеңеш айтканга жардам берди. Азаматчылар, келиңиздер эми үчүнчү топто дагы бир кызыктуу префикс бар экен. Бул префикс an экен. An префикси сынатоочтун да, этиштин да маанисин өзгөртүп алат экен, универсалдуу экен. Ошон үчүн аны да бир сыйра карап коелу дедик. Эң көп колдонулган префикстердин катарына кирет. Ал сынатоочтун астына дагы, этиштин астына да кошулуп, терс маанини көрсөтүп алат экен. Мисалы known белгилүү деген сынатоочтун астына anды кошо турган болсок, unknown белгисиз деген сынатооч келип чыгат экен. Же zip деген to zip сыдырманы сыдыруу деген этиштин астына anды кое турган болсок, unzip сыдырба же жап деген түшүндүрүп, ач деген түшүндүрүп калат экен. Сыдырманы ач же сыдырба дегендей. Келиңиздер мисалдарды карап алалы аны менен. This number is unknown. Бул номер белгисиз дейт. Unzip your bag, please. Баштыгыңыздын сыдырмасын ачыңыз сураныч дейт, же баштыгыңыздын оозун ачыңыз деген сыяктуу. Азаматчылар, мынакей сынатооч жана этиштердин маанисин өзгөрткөн эң көп колдонулган префикстерди карап алдык. Алдыда албетте кезек суффикстерде болмокчу. Кийинки сабакта жолугушканча достор, бул арада жаңылыктарды өткөрүп албаш үчүн биздин Instagram, YouTube, Telegram баракчаларыбызга катталыңыздар. Бардык жерден окутул десеңиздер чыгабыз. Видеолордо, сабактарда жолугушканча достор.